Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Менин атым жөнүм Асанбек Нурсултан. Нарын областынын Нарын районундагы Учкун айылынан болом. Ошо жердеги айылда мектепте иштейм. Анан ошо Асылбек Мадалиев уюштурган санар мугалим сынагына катышып, азыркы күндө Өзбекстанда саякатта жүрөбүз. Саякат аябагында кызыктуу болуп атат. Ташкент шаарын кыдырып көптөгөн жакшы жерлерин көрдүк, жетишкен жактарын көрдүк. Негизи эле өзүмдүн жашоомдо чет өлкөгө, башка өлкөгө биринчи жолу чыгышым. Эң биринчи жолу эле ушул санарип мугалим сынагынын аркасы менен Ташкент шаарына келдим. Ташкент шаары өтө кызыктуу экен. Аябагында алдыга жылыштары бар экен, жетишкендиктери көп экен. Биз ала турчу жакшы жактары, жетишкендиктери көп экен. Бул жерди көрүп алып, биз дагы ушундай нерсеге жетишели. Биз дагы балдарды тарбияласак, балким билимдүү балдарды өстүрсөк, балким келечекте бизден дагы жакшы балдар чыкса, буюрса Кыргызстандан дагы Ташкент шаарынан дагы өтө турган шаарларды курат деп ойлойм. Ошол себептен аракет кылып, жеке эле мугалимдерге эмес, окуучуларга дагы тур уюштуруп, сынак жарыялап, ушундай жерлерге саякатка алып чыксак, жакшы өсүш, жылыш болчу да экен деп ойлоп калдым да. Анан ошол конкурстун аркасы менен дагы андан ары дагы алдыга кетели, ушунча келгенден кийин дагы өткөн жерлерди көрөлү деп, андан ары дагы Самарканд, Бухараны көздөй келдик. Азыр биз Бухара эмирлигинде жүрөбүз, Эмиратында. Бухара эмирлигинин сарайы ушул жер экен. Ушул жерде болгон экен, ушул жердин баарын ичин кыдырып чыктык, көрдүк, тарых далили менен көрдүк бул жерден. Буга чейин Бухара эмирлигин Кокон шаарына келип кеткен, Кокон ордусуна келип, буйруктарды берип кеткен, жана Алайга келип, Алайга чейин келип, Курманжан Датканга датканамын берген деп китептен жөн гана окуп келсек, озеки гана. Азыр далили менен бүт Бухара эмирлиги кайсы жерде жашаган, кайсы жерден буйрук чыгарган, кыскасы ордосун көрдүк да. Бул дагы өтө жакшы сезимдер болду. Ташкент шаарынан алган сезимдерден дагы бияктан дагы андан да жогору сезимдерди алдым да. Себеби биздин өзүмдүн предметиме байланышат экен. Тарыхый шаар экен, абдан кызыктуу экен. Мисалы үчүн Ташкент шаарында жаңычылдык менен жасалган нерселер көп экен да. Жаңы курулган нерселер көп экен. Азыркы күндөгү техниканын жардамы менен азыркы жетишкендиктер көп экен Ташкент шаарында. Бул жерде болсо тегил 10-кылым, 5-кылым, 15-кылымдан берки курулган нерсенин бар экен да. Адам баласынын тарыхы ушул жерде экен. Ушул жерде мен ойлоп калдым, көп адамдар жашап өткөн окшойт да. Көп нерсенин баары ушул жерде болгон окшойт. Анан бул жерден көрүп, адамдар ушундай нерселерди курду беле деп. Анан Өзбекстанда дагы бир нерсени байкайт экенсиң. Аябагында усталар көп болгон экен да буякта. Болгон курулуштун баары ушул жерде сонун курулган экен да, канаптап. Ар бир кемчилигинен бери бүт каралып, аябай жакшы курулган экен да. Ар бир кыштын коюлганын көрсөң, таң каласың да, азыр андай усталар жок болуш керек менимче. Азыр болсо дагы уровендин жардамы же бир техниканын жардамы менен курат. Бирок бир кезде ушундай чоң усталар болуптур. Аябагындай кынаптап курган. Мен ойлоп калдым, ушул жерлерди саякаттап жүрүп, дагы окуучулар арасында сынактарды өткөрүп, окуучуларды алып келейин деген бир максаттарды койдум. Андан сырткары мен ойлоп атам да, биринчи эле тарыхка кызыккан окуучуларды Ташкентке эмес, Бухарага алып келиш керек экен да. Ошол жерден өтө кызыкчу да экен. Бияктан көрүп атып, дагы тарыхты изилдегин келет экен, кызыгат экенсиң. Дагы эмнелер болгон деп бүт изилдегин келет экен да. Анан тарыхты изилдеп окуйм деген окуучу болсо эгерде Бухарага келиши керек экен. Буюрса аракет кылып, бир пландап, келечекте буюрса алдыда алып келебиз деген максаттар бар. Андан сырткары ошо санарип мугалим сынагын уюштурган жалпы жамаатына, андан сырткары ошол уюштуруп, пландап жетектеген Асылбек агайга, Асылбек Мадалиевке терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, абдан жакшы. Бизге көптөгөн нерселерди пайда болду санарип мугалим конкурсу. Биздин баягы булактын көзүн ачкандай болду да.
бизге көп нерсе ачтыңыз. Ыраазычылык билдиребиз.